Кытай эл жомогу жалко. Бул жомокту которгон Кубанычбек Аркабаев жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Ботбаева. эгер дүйнө элдеринин керемет жомокторун аудио форматында күнүгө уккуңуз келсе, анда Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Бул да болсо бизге дем шык. Бар экен, жок экен. Бир акылдуу, сулуу, ак көңүл жана эмгекчил кыз болгон экен. 18ге толгонунда турмушка чыгып, ата-энесинин үйүнөн алыс жака узатылат. Бирок аздектеп алган жубайы өлгөндөй жалкоо жигит болуп чыгат. Тамак жегенден да эринген мындай жалкоо дүйнөдө болбосо керек. Ал тургай колуктусу ашын алдына алып келбесе, кечке чейин жата берчү экен дардайып. Мындан улам үйдүн баардык түйшүгү жаш келинге жүктөлөт. Ал жер иштетет экен, мал кайтарат, отун жарат, тамак бышырат, жада калса суу ташыйт, үй жыйнайт. Кыскасы койчу кылбаган иши жок экен. Ал эми күйөөсү күнү бою жамбаштап жаткан экен. Бир күнү келин төркүнүнө барып, карган ата-энеси менен учурашып келмей болот. Күйөөсүн жүрү десе бармак тургай ордунан тургандан эринип, эрдин кыбыратып жооп бергиси да келбей, эптеп башын чайкайт. Минтип жата берсе, күйөөсү ачкадан өлөөрүн ойлогон келин ар ойлонуп, бери ойлонуп, акыры казан менен бир нан жаап, ортосун оет да күйөөсүнүн мойнуна кийгизип, курсагы ачкан сайын айлантып жей бериши керектигин түшүндүрүп сапарга чыгат. Күндөр өтүп, келин төркүнүнөн кайтып келет. Үйгө кирсе, күйөөсү адаттагысындай эле төшөктө жаткан болот. Караса, мойнундагы нандын оозуна жакын жери бир аз гана желген болот. Анын мынчалык аз жегенине абдан таң калат. Жанына жакын келсе, өзөрүп ачкадан өлүп баратса да, нанды айландырып жегенден еринип жата бериптир чиркин. Дүйнөдө ушундай да жалкоолор болот экен. Ооба десең. Биздин өнөктөш досторубуз Кыргызстандын Джия бизнес ассоциациясы